Бардыңыздарга салам, кымбаттуу катталуучулар. Келе жаткан жаңа жылыңыздар менен. Мен азыр Ош шаарындагы Глобус гипермаркетинин 2-нчи кабатында турам. Сиздерге бытовой техникалар тартып көргөзөм. Бытовой техникалар, телевизор, ноутбук, планшет, телефондор ушул Сулпак гипермаркетинде жайгашкан. Промокод 2000, планшет 37.990 сом. Бул жерде рассрочкага дагы алса болот. Бөлүп төлөөгө алса болот, бөлүп төлөсө болот. Рассрочка деп жазылып турат. 21.900, 19.990, 18.000. Телефондорго төлөчү. Телефон 35.990 рассрочка. Смартфон Samsung Galaxy A11. 31.990. Я же сказал. На текут машиналар рассрочка. 18.390 экен. 18.390. Артновские ножницы дейт 600, 700 экен. Набор швейных ниток 200 сом. Масло для швейных машин 200. Швейный набор 200. 20.920 ярлык рассрочка. Иштеген жерден рассрочка алыш үчүн айлыкты тердирип, анан банкка алып барасыздар, ошол жерден анан айлыкты тердиргенден эмне кылат? Айлыкты кайсы жерде иштейсиз? Жок, эми
Негизи рассрочка алыш Жерде үчүн. иштей турган адам болсо, рассрочкага паспорт менен эле келет, же соцмон бул жактан чыгат. Частный жер болсо, же болбосо бул жактан аз чыгып калуу коркунучу болсо, иштеген жеринен же болбосо айлык алган банкынан акыркы 6 айын айлыгын төлдүрөт. Все, болду. Эгер частный патент иштеп турган адам болсо, патент ала келет 3 айлык. Эгер государственный мамлекеттик ишканада иштесе жөн эле келе береби бул жака? Бул жактан паспортун берсе, сразу соцмон чыгат, зарплатасы соцмон Чыгат, анан бул жерден прямой эле ала берсе болот экен да. Рассрочка 5% болот, анан без первоначальный взнос болот. Без первоначальный взнос. Жакшы экен, э? Биринчи. Желательно справка тердип беле берсин, себеби кээде бул жактан. Мисалы, мына 18 000 сомдук швейный машинканы алыш үчүн канча төлөйт айына? Канча айга? Канча айга бөлүп алса? 6 айга. 18 000 сомду 6 айга бөлүп алды дейли. 3 000 сомдон төлөп калат. Айына 3 000 сомдон төлөп. Эгер 30 000 сомдук буюм алса, 1 жылга. Так, 30 000 сомдукту 1 жылга алса, 2,5 000 сомдон. 2,5 000 сомдон төлөп калат экен, э? Бул жерде консультация бар. Ой, Мына кир машиналар боюнча. Кандай кир машина? Канча килограмм? Любой эле. Мен баарын эле тартам. Так, стиралка примерно канча килограмм керек? Эмне мындай? 5, 7 мындай. Бизде там 5 килограммдыктар выбор аз, в основном 7ден жогору стиралка. 7ден жогору. Буга чейин кандай иштеттиңиз? Өзүңүз кирген Меники LG, мен жок, элдер үчүн эле. Меники LG. LG эле. Эгер LG алган десеңиз, LG'лердин көпчүлүк модельдеринде жакшы жери бар. Таразасы болот ичинде, же? Неси болот? Таразасы болот. Электронный весы деген функция. Мисалы үчүн 7 килограмм стирка бар, бирок сиз аны башкалардай мындай 7 килограммга толтурган милдеттүү эмес. Таразасы бар да ичинде. Сиз койт носки салсаңыз эле, футболка салсаңыз десеңиз. 23 000 сомдук моделинде жок экен да ичинде. Ал моделинде. Силердики канча сомдуктар? Бизде в основном 30дан жогору, орто жакшы модельдерин 35терге алып каласыздар. Ошолордун ичинде эмеси болот, да, программасы. Электронный весы функциясы болот, плюс алар бесшумный болот, үнү да чыкпайт, тынччубайт, анан ремень болбогондуктан проблема да болбойт сыйратаңыз. Мына 46 миңдик, почти 47 000 экен. Ооба, Haier деген брендтики китайский болот, прямой привод менен, бунун да ремени жок. 8 килограммдык стиральный машина болот, 1400 оборот менен жууйт. Өзүнүн специальный функциялары бар, освежение, там паровая стирка деген. Буга 1 жылга алса канча төлөп калат? 1 жылга алсаңыз буну 4 000 сомдон төлөп каласыздар. 4 000 сомдон, а? 4 000ге жетпейт, 3900 канча? Жакшы, булар болсо 30 000дик канча төлөп калышат? Булардын упрощенный модельдер, буга 2,5 миңден төлөп каласыз. Килограмм кичинекейраак, анан канча кило ушул? Haier 7 килограмм. 7 килограмм, а? Нелер акция болуп атат на Новый год? На Новый год Каскад деген акция бар. 1 буюм алсаңыз, экинчи буюмга 30% скидка аласыз. Кана? Каерден? Танышабыз? Любой эле товарларда бар ал. Же просто Каскад деген жазуусу болсо эле болду. Кана, мынада Каскад барбы, жок тостерде? Экинчи товар 30%. Ой. Эгер экөө тең мелкий бытовой майда буюмдар боло турган болсо, экинчи буюмга 50%. Например, Тифаль алсаңыз, башка буюм менен чогуу алсаңыз, ошол 50% скидка болот. Мелкий бытовой болсо. Мисалы үчүн стиралка менен тифаль алсаңыз 30% скидка болот. Onu эмелерчи, пылесостор. Пылесостор, ал көппөй болуп саналган үчүн алар 30% скидка болот. Мына мясорубка, блендер, сокорушка. Өзү эле 30% болот. Жок, экинчи буюмда. Мына эмне? Булар баягындай фастфуд биширган жерлерде керектелүүчү нерсе, же шаурма эмелерди бишире турган Грилинса. Булар соковыжималкалар, а? Нет, булар кофемашиналар. Канча? Булар да ошол 55 000, 77 000, 72 000 болуп калат. Булар в основном үйгө эмес, дама кафе эмелерге колдонулат. Булар канча? Так, булар эже комплект эмеси. Акцияда катышпайт булар. Тифаль деген французский брендтики баасы 9590 сом болот. Скидочный цена.
кебечный седасы. Катышпайт. Булар канча набор? 9990 экен. 10 миң экен. Монтажница канча? Монтажница 6000 сом. 5900. Сковородкалар кандай атат? Сковородкалар ошо 1000 сомдон 1500дөн башталат, 4000, 4500 чейин бар. Муздаткычтар канча болуп атат? Акциялар жок. 19000, 21000ден башталат, 100.000ге чейин бар. 49990 дейт. 54.000 арзаны кандай? Канча? 58.000, 48.000. Бардыгы рассрочкага берилет экен. Газовый плиталар 33.000. Канчадан башталат? 10.000ден башталат. 10.000ден 33.000ге чейин экен, а? Жок, 50.000ге 50.000ге чейин экен. Духовкалар где-то 22-25.000ден башталат, ошо 50.000ге чейин бар. Посудомоечная машина 48.920 дейт. Мына вытечкалар бар? Канча? Вытечкалар 3900ден башталат, 3.5 бар, ортолору бир 6000 тегереген бар. $23.790 экен. 23.990. Духовка канча? 49.000. 50.000 сом. 50.000. LG духовочка. Телевизорлор 14.000ден 178.000 сомго чейин дейт. Макет телевизорлар. Кайсы 178 миң? Так, аны уже алып кирип кетишти. OLED деген толук дисплей менен LG телевизор бар эле. Чисто японскийби? Корейский. Мынанын размери канча? Мына телевизор. 70-нчи бу. Канча? 70-нчи диагональ 67 миң сом. 67 миң экен. 68 миң. Бул 93 миң экен, а? Кандай өзгөчөлүктөр бар? Булар обычный эле дисплей менен болот. Булардын экраны чоң болгон эле башы эле кымбат. Жаңы качество сборки жакшы болот, жылы жаңы булар. Бул жерде ясин көрсөтпөйбү? 179.990. Кандай артыкчылыктары бар? Диагональ телевизорубуз болот, 82-нчи диагональ. 8-нчи поколение бул жылыда жаңы. LED дисплей турат, акциялар менен бардыгына катышат. Бул акция болуп атабы? 46.990. Эгерде клиент 2 же андан көп буюм алам десе, каскад деген акция менен болот. Экинчи товарга 30, үчүнчүсүнө 50, төртүнчүсүнө 80% скидка болот. Ар бирине скидка болбойт, эгер 3-4 алышса, ар акыркы товарына скидка болот. Андан сырткарыда кэшбэк деген нерсе бар. Товар аласыздар, каскад менен эмес, бир эле товар алсаңыз, мисалы үчүн 46.990 алдыңыз, сизге кэшбэк калат определенный сумма. Ошол кэшбэгине 2 жумадан кийин келип, буюм алсаңыздар болот, буюмуңуздарга скидка болуп калат кэшбэк. Кэшбэк менен ала турган буюмуңуздун 50% чейин төлөй аласыздар. Андан сырткарыдагы азыр көпчүлүк товарларда бар, мисалы үчүн мына 46.990 турбайбы? Ушунун 10% 4.690 сом. Ошол суммага подарок алып алсаңыз болот, бирок анда сиз кэшбэк каскад колдоно албайсыз. Ноутбук, телефондор болсо акцияга катышпайт экен. Дайыма ошондой ба, да? Азыр именно ноутбук, телефондар акцияга катышпайт. Катышкан учур болот, бирок алар азыр эмес.
1900, 1300 деп экенсиз. 14590 срокка. Жашкан муна кажа? Несі жақшы екен, 4920. Иштештери дагы бар. 4100, 6900, 2790. Elektrik жағынан қандай сіңірсің? Мына ушундай сулпактар бар, көрдүңүздөр. Бірақ временно не работает. Обнаружен виртуальный ЗАГС. Бұл не екен? Виртуальный ЗАГС. Шапкалар қанша екен сұрайлычы? Шапкалар қанша қыздар? 550'den. 550. Барды 550. Bunlar 550, bunlar 750. 7,5 min gösteriyorum. Қаны көрсетші 7,5. 7,5. 7,5. Бұларчы? Ангорка о? Angorka 950'den başlar. Шарф менен бе? Şarf men 1,5 min. Жарым? Жақшы базардарда эле бар. Сумкаларды көрөлүчү, сумкаларды. Азыр сатуучунун колу бош атат. Бираздан кийин келип сурайбыз. Сумкалар кымбат болуш керек.
Bu жерде бутик бар екен, а? Қаншадан? Қандасы? 2200 екен. Пиджактар. Bu жерде жалаң молодежный ғой, киімдер. Молодежный. Мұны қаншадан? 3000 екен, 3000. Пальточ? 4600. Юбкалар қанша екен? 2000. Кофталар 5,5. Платьялар 2. 2000. Без рукавлар қанша екен? 1200 дейді. Бұл жерде жалаң жаштардың киімдері. Шымдар қанша? 1200. Мына трикотажный штанишкалар қанша? 900. Обувьтар қанша олда? 1,5-1300 екен обувьтар. Сапокчы сапок. 5000. Сапоктар 5000. Мына позолоченный чынжырлар қанша? Сепчикалар. Малика 350. Мына украшениялар қанша? Екілер 400-ден, екі нарқылары 300-350 екен. Жерде 70%, 60-50% скидкалар болады. Бір көрелічі. Бұлардың басы көрелічі басы. Сема 27980 деп. 27980. Басы. Спортивный. На, балары қанша сіздер? Қайсы ұзындар 27 деп тұрады? Оша 50% скидкасы бар да. 14 па? 14 болып. Мынаның немесі 6000 болады. Скидкасы менен 6000, а? Бұда 3 скидкасы бар. Жол, қара, небесно-голубой. Теге спортивкалар келері қанша? Асты үсті қылса скидкамен 8000 болады. Скидкасы менен 8000. Мына шулар скидкасы менен 8000. 5200 пальтолар. Скидки. %20% скидкасы менен 2400. 850. $2950. Şun yıkkasın. Sumuşkalar. Kaça? 1800. 1800. Kaça?
2500. Gucci kança? No, 2200, 1800, 1800, 2700, 1800, 2200, Var. Canım. Olsa 2800, ondan kalan 1000'den. 3000'den? 1000'den? Ну, шунда глобустагы балар. Құдай бұйырса, сіздер менен 2022 жылы жаңы жылда көрүшөбүз. Жаңы жыл ар бириңиздердин үйлөрүңүздөргө ийгилик, бакытталай алып келген жакшы жылдардан болсун. Ар бириңиздерди ийгиликтер коштоп жүрсүн. Саламатта калыңыздар. Эмки видеого чейин үйгө кеттим.